Бул сабакта силер менен padding margin деген атайын сыпаттарды колдонуп, box моделинин иш жүзүндө кандай экени менен таанышып өтөбүз достор. Эгерде биз баракчабызга көз чаптыра турган болсок, бизде үстүдө main header деген header элементибиз бар, же болбосо башкача айтканда background color колдонулган блок же болбосо box бар. Келиңиздер достор, ушул элементтен баштап padding сыпатын колдонуп кандай иштейт экенин карап көрөлүк. Анчын келиңиздер CSS'тен ушул main header'ды стилдеген блокту таап алалык. 76-чы саптан башталат экен. Эми достор келиңиздер биринчи кезекте ушул main header деген классты жана aside деген элемент селекторун бул жактан Ctrl X менен cut кылып туруп, вырезать кылып туруп, үстү жакка body'нин жанына жылдырып алалык. Анткени бул бир аз иреттүүрөөк болуп эсептелет. Анткени кайсы бир чоң блокторго тиешелүү болгон стилдөлөрдү бири-бирине жакын чогултуп турган болсок, менин оюмча иреттүүрөөк болот. Келиңиздер достор, биз буга чейин padding деген сыпат менен таанышканбыз. Padding болсо элементтин контенти менен ошол элементтин border же болбосо чек арасынын ортосундагы боштукту аныктайт. Азыр биз padding деп ушул жерге жазабыз. Анан paddingдин мааниси катары биз pixel деген бирдиктеги маанини беребиз. Келиңиздер 20 пиксель деп берип алалык. Азыр ушул жерди байкап туруңуздар достор. Эгер мен азыр муну сактай турган болсом, ушул блокто, бокста бир нерсе өзгөрөт. Көрүңүздөрбү? Биз сактагандан кийин ушул main header элементинин мисалы сол тарабындагы чек ара менен ушул шилтемелердин арасындагы жана ошол астыдагы чек ара менен шилтемелердин арасындагы аралык 20 пикселге барабарланды. Ал эми үстүдөгү чек ара менен ушул программчынын журнал деген тексттин ортосундагы аралык бир аз бийигирээктей болуп жатат. Бул бардыгы margin'дин айынан болуп жатат достор. Келиңиздер, биз буга чейин үйрөнгөн DevTools'тан ушунун бардыгын ыңгайлуу абалда карап өтөлүк. Бир аз чоңойтом дагы, Styles'ты баса турган болсок, ылдыйда биз box модельди көрөбүз. Эгерде мен ушул эле HTML элементине барып, программчынын журналына мышканы алып бара турган болсом, курсорду сары түс менен, өйдөдө астыда сары түс менен анын margin деген мааниси көрүнүп турат. Margin'ди билебиз достор, бул элементтер арасындагы, элементтин сыртындагы башка элементтерге карата аралыкты же болбосо боштукту көрсөтөбүз. Стандарттык түрдө бул кайсы бир маанини алыптыр дагы, ошонун эсебинен margin дагы биз көрсөткөн paddingке кошулуп, биздин баш сөзүбүз менен ушул линиянын ортосундагы аралык көбүрөөк болуп калды. Эгерде сары түстөн ала турган болсок границаны, анда бардыгы асты үстү менен болгон paddingдин айырмасы 20 пикселге окшошуп жатат. Аны биз бул жактан көрсөк болот. Мисалы, ушул Styles'ка келип, биздин ушул эң башкы боксубуз болгон, мындайча айтканда, бокс моделин карай турган болсок, ал жакта элементтин өзүн көрүп турабыз достор. Мен бул жакта туура эмес элементти тандап турмун. Келиңиздер, main header'ди тандайлык. Main header'ди тандай турган болсок, анын бокс модели көрсөтүлөт. Бокс моделде эгерде ортого алып бара турган болсом, элемент өзү бөлүнөт көк түс менен, андан кийин padding'ти көрүп турасыздар достор, жашыл түс менен. Ал баардык тегеректе тең 20 пикселге барабар экен. Андан кийин border, биз border'ди бербегендиктен биз аны көрбөй элебиз. Андан кийин margin деген сыпат аныкталат. Ал жакта бардык жерде минус деп турат. Биз margin'ди көрсөтпөгөндүктөн биз аны бул жерден байкабайбыз. Достор, дагы ушул padding сыпатын көрсөтүү боюнча дагы кызыктуу нерселер бар. Мисалы, биз padding деп туруп 20 пикселди бергенде, ушул 20 пиксель, ошол берилген жалгыз маани өйдөдөгү paddingке, оңдогу, ылдыйдагы, солдогу paddingке колдонулат дагы, бардык жер 20 пиксель деген маанини алат. Эгерде биз, мындайча айтканда, эки четтеги жана оң менен солдогу paddingти бир аз чоңураак кылгыбыз келсе, төмөндөгү жазууну жазсак болот достор. Мисалы, padding left деген бар. Аны жазып туруп, келиңиздер, 40 пиксель деген маанини берелик. Сактай турган болсом, көрүңүздөрбү, сол жактагы padding 40 пиксель дегенди алып, бир аз ушул сол жактагы жашыл
бөлүнгөн табаны карай турган болсок, ал башкаларга салыштырмалуу 2 эсе чоң болуп көрүнүп калды. Келиңиздер, эми оң жакка дагы padding right деген сөз менен кайсы бир 40 деген пикселге барабар болгон paddingти берип өтөлүк. Аны бере турган болсок, мунун эки тарабы тең 40 пикселге барабарланып калды. Мындан сырткары достор, биз ушундай узун 16-17 саптагы, анан 15 саптагы padding left, padding right деген баарын жазып отурбастан кыска форматтагы paddingти көрсөтсөк болот. Ал үчүн төмөндөгү жазууну жазсам жетиштүү болот. Эгерде мен бул жака padding деп туруп, ал paddingке мен 2 маани бере турган болсом, мисалы элестетиңиздер, 20 пиксель жана 40 пиксель деп 2 маанини берип сактай турган болсом достор, биздин сол жана оңдогу paddingибиз 40-ка барабар болду. Ал эми өйдө жана төмөндөгү paddingибиз 20-га барабар болду. Башкача айтканда, биз ушундай кыскартылган жазуу менен биринчи маани катары өйдөдөгү жана ылдыйдагы paddingти көрсөтсөк болот. Ал эми экинчи маани менен солдогу жана оңдогу paddingти көрсөтсөк болот. Келиңиздер, ушул үстүдөгү кодду силерге конспект кылып эле өчүрүп салалык. Бир нерсе туура эмес кетип калды достор. Муну сактай турган болсок, бардыгы өз ордуна келип калды. Кыскасы, ушул 19 сапта биз кайсы бир кыска жазуунун жардамы менен padding top, padding bottom, padding left, padding right дегендерди көрсөтсөк болот экен. Келиңиздер достор, биз paddingти карап өткөндөн кийин эми margin деген сыпатты карап өткөнгө убакыт келип жетти. Биз буга чейин айтып өткөнбүз достор. Ушул программчылык журнал деген баш текстте кайсы бир деңгээлде margin көрсөтүлгөн экендигин, же болбосо азыр биздин тизмектерге көз чаптыра турган болсок, көрдүңүздөрбү, ар бир тизмектин ортосунда, мындайча айтканда, аралык өтө көп болбой, бири-бирине жабышып, окуганга бир аз ыңгайсыз болуп турат. Бул ошол биздин биринчи тизмегибиз, бул экинчи тизмегибиз. Келиңиздер, ушул тизмектердин элементтеринин арасына дагы кайсы бир боштукту берип өтөлүк. Ал үчүн келиңиздер, биз ошого тийиштүү болгон li деген элемент алып алып, анткени биз билебиз, бул иреттелген тизмеби же иреттелбеген тизмеби, анын бардыгы li деген тегтин ичинде жайгашкан. Ошондуктан 59 саптагы селектор бизге керектүү болуп тур. Азыр бизге керектүү болгон селектор болуп эсептелинет. Келиңиздер, бул жака margin деп туруп, margin bottom деп, анын ар бир элементтин ылдыйына, топ эмес, bottom деген ылдыйкы деген сөздү билдирет. Ар бир элементке анын астына 10 пиксель деген боштукчаны кой деп инструкция жазып туруп сактай турган болсок, көрдүңүздөрбү, ушул li элементи бир аз бири-биринен 10 пикселге ары болуп жайгашып калды. Эгерде биз муну азыр өзүбүздүн кодубуздан карай турган болсок, мисалы келиңиз, ушуну бөлүп алып туруп просмотреть кодду баса турган болсом, мага li'га тиешелүү болгон стилдер көрүнөт. Анан ылдыйдагы ушул бокс моделди карай турган болсок, келиңиздер, муну өчүрүп коеюн. Дагы бир нерсе, ушуну бир аз четке жылдырып алсак жакшы болот окшойт. Эгерде биз бокс моделге көз чаптыра турган болсок, биз margin bottom деп ылдыйкы marginди бергенбиз, ага 10 пиксель бергенбиз. Анан биз ушул жакта тийиштүү маанини көрө алабыз. Бирок достор, эгерде биз ушул акыркы li'ды карай турган болсок, акыркы элемент дагы өзүнө 10 пиксель болгон margin bottom деген сыпатты алып алыптыр. Бирок биздин максат ушул элементтердин арасындагы гана боштукту аныктабыз келген. Ошондуктан бул акыркы элементтеги, мындайча айтканда, акыркы орундагы элемент өзүнө margin bottom дегенди кабыл албаш керек. Келиңиздер, биз ушул үчүнчү элементтеги 10 пиксель деген marginди жокко чыгаралык. Ан үчүн биз төмөндөгү нерсени кылсак болот достор. Биз билебиз, буга чейин псевдо класстарды өткөнбүз. Биз ошондо кайсы бир элементтин эң акыркы тунду элементине кайрылсак болот. Мисалы, биз айтып жатабыз, OL же болбосо UL тегтеринин ичиндеги li деген
элементтин акыркы туунду элементин таңдайбыз дагы, башкача айтканда li кош чекит child деп туруп, ал жака margin bottom деп турган болсок, 0 деген маанини беребиз. Эгерде сактай турган болсом достор, ушул акыркы элементте 10 пиксель деген маржин жокко чыгарылат. Эгерде мен экинчи тизмекти бөлүп ала турган болсом, ал жакта 10 деген белги бар. Тизмектерди азырынча орунга келтирип алдык достор, бирок биз өзүбүздүн баракчабызды байкай турган болсок, буга чейин да айтып өткөнбүз, мисалы программчынын журналы деген элементте кайсы бир түрдө стандарттык түрдө берилген маржиндар бар экен, же болбосо ушул эле параграфтардын ортосунда болгон ушул боштукчалар, кыскасы кайсы бир деңгээлде боштуктар аябай чоң болуп, окуганга же болбосо биздин веб баракчанын көрүнүшүн мындай өтө жакшы эмес көрсөтүп жатат. Ошондуктан биз ушул стандарттык түрдө веб браузер тарабынан берилген кайсы бир мындайча айтканда сыпаттардын маанилерин жокко чыгарсак болот достор. Келиңиздер ушул жердеги параграфтар арасындагы же болбосо баш сөздөр арасындагы маржиндардын бардыгын жокко чыгаралык. Эгерде бизде ошондой тапшырма турган болсо, сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, биз аны ошол биз билебиз да ушул контенттин бардыгы бодинин ичинде жайгашкан деп. Анан биз мындай төмөндөгүдөй стиль жазып көрүшүбүз мүмкүн, маржин деп туруп, биз анын бардыгын мисалы 0 деген мааниге алып келгибиз келиши мүмкүн, ушул жердеги бардык боштукчаларды жок кылыш үчүн. Эгерде мен муну сактай турган болсом достор, чындыгында бардыгы эле өз ордуна калып калды. Мындан бир нерсе өзгөрдү. Ал өзгөргөн нерсе ушул бадиге эле тиешелүү болду. Башкача айтканда, бади менен ушул браузердин экранынын арасындагы margin 0 барабарланды, а башка элементтердики болсо 0 барабар болгон жок. Анткени биз билебиз достор, мунун себеби төмөндөгүдө жатат. Мисалы биз маржинди бергенде, ал мындайча айтканда мурасталып, кийинки өзүнүн туунду элементтерине берилип, ошол туунду элементтер маржин кош чекит 0 деген сыпатты алат деп ойлоп калышыбыз мүмкүн болчу, бирок биз билебиз, көпчүлүк учурда бул мурасталган сыпаттар текстке гана тиешелүү, а маржин болсо текстке тиешеси жок. Ошондуктан бул маржин деген сыпат мурасталып өзүнүн туунду элементтерине берилбейт. Ошондуктан биз эгерде margin 0 дегенде бардык элементтерибизге колдонуп, ошол керексиз боштукчаларды жокко чыгарыбыз келсе, биз универсал селекторун таңдайбыз. Биз билебиз, бул универсал селектор бул мурастоого колдонулбайт. Бул чындыгында ар бир элементти бирден таңдап туруп, анан ошол универсал селектордун ичиндеги сыпаттарды колдонот. Эгерде мен бул жака margin 0 деп туруп сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү, биздеги ушул дефолттук түрдө, стандарттык түрдө браузерден берилген боштукчалар жоголуп калат. Келиңиздер padding дегенди дагы 0 барабарлайлык. Ошондой турган болсок, дээрлик бардык элементтер бири-бирине болгон боштукчаларды жоготту. Мындан биз аныктаган тизмектер өзүнүн мурдагы, мисалы, бул жака 10 пиксель деп берет, margin bottom деп. Ал өзүнүн маанисин алып калды, анткени биз билебиз, бул универсал селектору приоритетте эң төмөнкү деңгээлде турат. Ошондуктан биз аны кийин башка элементтерге кайсы бир margin деген, padding деген сыпаттарды аныктай турган болсок, алар жокко чыгат дагы, анан ылдыйдагы класс деңгээлиндеги же болбосо элемент деңгээлиндеги селекторлордун ичиндеги paddingтер колдонулат экен. Мисалы, ошол эле биздин main header'ыбыз көрдүңүздөр, биз бул жака дагы paddingти бергенбиз, padding жоголгон жок. Биз ошол мисалы 21 сапта же болбосо ушул 27 сапта же болбосо баягы li деген элементти аныктаган 63-67 сапта биз ушул 3-4 сапта көрсөтүлгөн сыпаттарды жокко чыгарып, өзүбүздүн жаңы мындайча айтканда маанилерди аныктап жатабыз. Достор, биз мунун бардыгын кылганыбыз жөн жерден болгон жок, анткени биз биринчиден браузердеги стандарттык margin padding деген маанилерден арылгыбыз келип жатат. Андан кийин биз ар бир элементке индивидуалдуу түрдө биз каалагандай padding marginдерди берип чыгабыз.
негизи эле иш жүзүндө кайсы бир проект жасалып жатканда эң биринчи кезекте веб иштеп чыгуучулар көпчүлүк учурда ушул универсал селекторун жазат дагы, ал жака браузерде берилген стандарттык кайсы бир маанилерди, кайсы бир сыпаттардын маанилерин жокко чыгарышат. Бул орусча обнуляющий CSS деп да аталат, же болбосо англисче айтканда global reset деп аталат. Кыргызча эми мындайча айтканда стандарттык маанилерди жокко чыгаруу деп түшүнсөңүздөр болот. Буюрса кийинки кадам катары достор, биздин баракчабызды жакшы абалга келтирип, өзүбүз каалагандай боштуктарды элементтер арасына аныктап өтөбүз. Келе достор, эми азыр өзүбүзгө биз каалагандай боштукчаларды, башкача айтканда padding margindарды биздин элементтерибизге берип өтөлүк. Келиңиздер азырынча бул панелди жаап коелук. Жана эң биринчи кандидат бизде ушул shide элементи болмокчу. Келиңиздер биз бул жака padding top жана padding bottom деп өйдөңкү жана ылдыйкы боштук орундарын берип өтөлүк. Аны үчүн shide деген класска барам достор. Бул жака төмөндөгүдөй жазым жазсам болот. Padding top деп үстүңкү элементтин ичиндеги боштукка кайрылам. Аны 50 пикселге барабарлайм жана padding промеса болуп кетти. Padding bottom дей турган болсок, элементтин ичиндеги астыңкы боштукча болот. Аны да келиңиздер 50 пикселге барабарлайлык. Эгер аны аныктай турган болсок, ушул байланыштуу макала менен ушул көк сызыктын ортосундагы боштук пайда болду дагы, көзгө бир аз жагымдуу көрүнө баштады, мурункуда жабышпай, жана астыда дагы кайсы бир боштукча пайда болду. Биз билебиз достор, ушул 29 жана 30 саптагы жазуулар, булар узун түрдөгү жазуулар. Биз муну төмөндөгүдөй кылып жазсак болмок. Padding деп туруп эле кайсы бир кыска форманы колдоно турган болсок, ал жака padding top bottomга биринчи маанини беребиз. Экөөнө тең дароо. Андан кийин келиңиздер азырынча ошол left right же болбосо оң жана солдогу paddingтерди азырынча 0 деген мааниде калтырып туралык. Буга да кийин кайтып келебиз. Жана келиңиздер биз ушул кодду жок комментарий менен жокко чыгарып коелук, жөн гана конспект катары силерге калтыралык. Эгер муну сактай турган болсок, биз баягы эле жыйынтыкты алабыз. Андан кийин келиңиздер достор, баракчанын үстүнө баралык. Ал жакта ушул программчынын журналы менен вебтен базалык тили деген эки, мындайча айтканда, бөлүктүн ортосунда кайсы бир боштукту алып келишибиз керек. Ал үчүн келиңиздер main headerге барабыз дагы. Ал жака келиңиздер элементтер арасындагы боштукчаны аныктап жаткандыктан margin дегенди колдонолук. Ана margin'дин кайсы түрүн колдонсок болот? Көпчүлүк учурда достор вертикалдык боштуктарды же болбосо вертикалдык структура берип жатканда көпчүлүк учурда margin bottom'ду колдонсоңуздар болот достор. Мисалы келиңиздер бул жака 60 пиксель деген маанини берелик. Эгер сактай турган болсом, биздин ушул вебтин базалык тили менен main header секциясы жакшынакай болуп бөлүнүп калды. Андан кийин достор, келиңиздер ушул биз көрүп жаткан артиклдин header менен ушул бардык веб-сайттар жана тиркемелер деген ортосуна дагы кайсы бир боштукту жазып өтөлүк. Аны үчүн биз негизи ушул кайсы бир bottom деген сыпатты, margin bottom дегенди ушул жалпы элементке берсек болмок. Бул артиклдин ичиндеги header деген элемент. Келиңиздер ошону кылыш үчүн биз биринчи барып ушул артиклдин ичиндеги headerге кайрылыш үчүн ага ат ыйгаралык. Келиңиздер ага post header деп атап койсок болот. Сактайбыз дагы. Main header'ın астында ушул post header'ге кайрылабыз CSS'тен. Ал жактан келиңиздер border bottom деп туруп 30 пикселди берелик. Туура эмес болуп калды. Border bottom эмес достор. Margin bottom деген сыпат. Эгер аны бере турган болсок, ушул биринчи параграф менен биздин header'дин ортосунда кайсы бир боштук пайда болду. Андан кийин достор, келиңиздер биздин параграфтардын ортосуна кайсы бир боштукчаны берип өтөлүк. Ал үчүн
67 саптагы P элемент селекторуна кайрылабыз дагы, ага келиңиздер. Адагы margin bottom деп 15 пиксель деген маанини берип өтөлүк. Сактай турган болсок, акырындан өз калыбына келип жатат, достор. Андан кийин келиңиздер биздин тизмектерди өз ордуна келтирип чыгалык. Достор, байкадыңыздарбы, тизмектердеги номерлер же болбосо кайсы бир чекит деген белгилөөлөр жок болуп калды. Мунун бардыгы биз ушул marginди эң үстүдө 0 деген мааниге аңтап койгондуктан бул кандайдыр бир деңгээлде солго жылып кетет дагы, анын белгилери катылып калды бизден. Аны жокко чыгарыш үчүн, достор, келиңиздер margin left'ти колдонолук. Margin left ушул сол жактагы элементтин сырткы боштугун аныктайт. Ал жерге келиңиздер 60 пиксель деген маанини берелик. Эгер ушул маанини бере турган болсок, биздин тизмектер өз ордуна келип калды. Андан кийин, достор, келиңиздер ушул H3 деген тегтердин ортосундагы аралыкты дагы аныктап өтөлүк. Анын үчүн келиңиздер margin bottom дейбиз дагы баягыдай эле. Анан мааниси катары 20 пиксель деген маанини аныктайбыз. Эгерде сактай турган болсок, биздин баракчабыз азыр акырындан өз калыбына келип баштады, достор. Келгиле, достор, биз кайра ушул биздин тизмектерге кайрылып барып, анын CSS-ин бир аз оптимизация кылышыбыз керек экен. Анткени биз буга чейин margin bottom жана margin left дегендерди аныктап өттүк бул жака. Бирок ошол margin left'ти аныктап жатканда биз үчүн ушул li элементине кайрылбастан, анын үстүндөгү аталык элементине кайрылып, ошол margin left деген ошол сырткы элементке тиешелүү болгон элементтер арасындагы аралыктарды аныктасак, мындайча айтканда оптималдуу вариант болуп эсептелет. Ошондуктан келиңиздер UL жана OL тегтерин тандайлык. Жана ошол жерге 79 саптагы стилди алып баралык. Жакта боштуктарды алып коебуз. Сактай турган болсок, ошол эле жыйынтыкка жеткен болобуз, достор. Же болбосо бир аз солго жакыныраак болуп калды окшойт. Бирок бул визуалдык түрдө бизге керектүү нерсени чагылдырат. Андан кийин келиңиздер дагы буга margin bottom деп, ушул мисалы элементтер арасында, элементтердин астындагы башка элементтер менен болгон аралыкты дагы аныктап өтөлүк. Туура эмес болуп кетти окшойт. Margin bottom деп туруп, бул жака келиңиздер 40 пиксель деп бере кетелик. 40 өтө чоң болуп кетти окшойт, келиңиздер 20 деп берелик. Андан кийин, достор, баракчабызды карай турган болсок, көрдүңүздөр, ушул жерде кайсы бир параграф аныкталып турат, жана андан кийин кайсы бир баш сөз аныкталып турат. Анан булардын ортосундагы, мисалы, ушул баш сөз менен ага чейинки параграфтын ортосундагы аралык жана баш сөздөн кийинки параграфтын ортосундагы аралык бирдей болуп турат. Бирок визуалдык түрдө муну окуганы келгенде бир аз мындай, менин оюмча, ушул эмне үчүн HTML үйрөнүшүбүз керек деген бир аз ылдыйраак болуп, ушул параграфтан мындайча айтканда көбүрөөк аралыкта жайгашканы менин оюмча оптималдуу болмок. Ошондуктан келиңиздер, биз бул жака H3 тегине барып, ал жака дагы margin top деп margin top деген элементтер арасындагы үстүңкү аралыкты аныктап өтсөк болот. Келиңиздер, ал жерге 40 пиксель деген маанини берелик. Аны сактай турган болсок, биздин 61 саптагы сыпат иш жүзүнө ашат дагы, анан биз кайсы бир боштукту алабыз. Бирок, достор, бул жакта эң кызыктуу бир феномен болуп жатат. Биз билебиз, биз ар бир параграфка, эгер ылдыйга көз чаптыра турган болсок, ушул жерде margin bottom деп 15 пиксель деген маанини бергенбиз туурабы? Бул башкача айтканда ошол ар бир параграфтын астында дагы 15 пиксельге барабар болгон margin аралыгын кошот. Анан биз айттык, эмне үчүн HTML үйрөнүшүбүз керек дегендин үстүнө 40 пиксель деген маанини бердик. Анан биз ойлошубуз мүмкүн, азыр ушул жердеги ортодогу аралык ошол 40 margin top 40 пиксель плюс margin bottom 15 пиксель барабар 55 пиксель болушу мүмкүн деп ойлошубуз мүмкүн, бирок бул чындыгында андай эмес. Анткени, достор,
бул жакта мындай түшүнүк бар, collapsing margins деп коет англис тилде айта турган болсок. Ал эгерде ушундай бири менен мындайча айтканда конфликттешкен же болбосо беттешкен маржиндер болуп калса, мисалы кайсы бир үстүнкү элемент margin bottom дегенди көрсөтүп атат, кайсы бир астыңкы элемент margin top дегенди көрсөтүп атат. Анан ойлошуңуз мүмкүн, экөө кошулуп мындай чоңураак аралыкты белгилейт деп. Бирок чындыгында ал андай эмес, достор. Келиңиздер биз тийиштүү элементти тандап алалык. Көрдүңүздөр достор, эгерде мен margin top'ту таңдай турган болсом, ал жакта контенттин өзү турат, анан эч кандай 15 пикселди көрбөй турабыз. Башкача айтканда, эгерде мен бул жакка элестетиңиздер, дагы 25 пиксель деп ушул 35 пиксель деп туруп, же болбосо келиңиздер 40 пиксель деп туруп дагы бере турган болсом, кайсы бир маанини margin bottom деп параграфтын мааниси катары ушул жердеги аралыкка көңүл буруп туруңуздар. Сактай турган болсом, эч нерсе өзгөргөн жок. Экөөнүн ортосундагы аралык дагы деле ошол бойдон турат. Бул жакта ошол collapsing margin деген феномен же болбосо кайсы бир механизм иштеп жатат. CSS эгерде ушундай бири менен беттешкен маржиндер кезиккен болсо, ошолордун кайсынысы чоң болсо, ошонун маанисин алат. Башкача айтканда, бизде мурун бул жакта 15 деген маани турган болчу, достор. Эгер муну сактай турган болсок, дагы деле ошондой маани болуп турат. Анан эгер муну сактай турган болсок, 74 менен 61 саптагы эки margin top, margin bottom беттешет бири менен, анткени экөө асты үстүндө жайгашып атпайбы? Ошол учурда CSS 15-ти 40-ка кошпойт дагы, жөн эле кайсынысы чоң болсо, ошону алып туруп анан колдонот. Башкача айтканда, азыр экөөнүн ортосундагы аралык 40 пикселди түзүп жатат. Эгерде элестетиңиздер, мен могул жерге кайсы бир 100 пиксель деген маанини аныктай турган болсом, анда ал чоңоет. Көрдүңүздөрбү, 100 пиксель деген маанини алды дагы. Башка эмнеге түшүп алдым, достор? Көрдүңүздөрбү, ушул экөөнүн ортосунда 100 пиксель деген маани алынды. Анткени 100 пиксель 40 пикселден чоң болуп эсептелет, ошондуктан биз ушул маанини алып алдык. Келиңиздер, мунун баардыгын кайра артка алып келелик. Кыскасы, муну билип алуу анткени маанилүү, анткени силер ойлошуңуздар мүмкүн, margin bottom менен margin top бири-бирине кошулуп, анан жалпы аралыкты аныктайт деп. Бирок чындыгында ал андай эмес. Кайсынын мааниси чоң болсо, ошол алынат экен, достор. Биз буюрса баракчабызды акырындан иретке келтирип баштадык, достор. Эми келиңиздер, ушул article менен акыркы кадам катары келиңиздер, муну өчүп коелук. Ушул article менен байланыштуу макалалардын ортосунда кайсы бир боштукчаны берип өтөлүк. Бул жактан карап өтөлүк, достор. Биз бул жерде article'ге кайрылган жери бар бекен, жок бекен деп. Чындыгында биз article'ге кайрылбаптырбыз, достор. Ошондуктан келиңиздер, бул жакта дагы бир селектор жазып өтөлүк, бирок ага чейин ушул nav деген чоң блоктун селекторун мурдагыдай принципти карманып үстүгө алып баралык. Аны келиңиздер, ушул жерге аныктайлык дагы. Анан астына article'ге кайрылалык. Келиңиздер, ага margin bottom деп 40 пиксель берип көрөлүк. Эгерде сактай турган болсок, бул жакта кайсы бир мындайча айтканда боштукча колдонулуп калды. Достор, бардыгын корутундулай кете турган болсок, биз негизи бул сабактан төмөнкү нерсени түшүнүшүбүз керек. Кайсыл учурда margin'ди, кайсыл учурда padding'ти колдонобуз. Көпчүлүк учурда padding'ти биз кайсы бир блокко, мисалы ошол байланыштуу макалаларга background color менен кайсы бир өңдү берип жатабыз, же болбосо background image деген бар. Ошол элементтин аркасына кайсы бир сүрөттү койсок болот. Ошол учурда биз padding'ти колдонсок болот, анткени padding бул ошол fill area дегенге колдонулуп, padding колдонулган жер ошол боелгон талаага тиешелүү болот. А эгерде биз жөн гана кайсы бир визуалдык аралыктарды, элементтердин арасындагы визуалдык аралыктарды аныктай турган болсок, биз көпчүлүк учурда margin'ди колдонот экенбиз. Андан кийин биз ушундай обнуляющий CSS дегенди жазып алсак болот экен. Ушул универсальный селектор аркылуу margin менен padding'ти нолго кошуп. Бул көпчүлүк учурда ар бир проекттин эң башында кылына турчу иш аракеттердин бири болуп эсептелинет. Андан кийин
margin менен paddingтин ролун аныктагандан кийин ар бир элементке өзүнө индивидуалдуу маанилерин аныктап өтсөк болот экен.